Саламатсыздарбы? Сиздер менен электрондук китептерди кантип көчүрүп алабыз жана керектүү файлдарды PDF форматтан кантип Word'го которобуз. Ошол жөнүндө болмокчу. Ал үчүн биз Google'га киребиз. Бул жерден электрондук китептердин сайтына киребиз. Мисалы үчүн биринчи бир эле сайтка кирип көрөлү. Окума KG сайтынан биз электрондук китепти кантип көчүрүп алабыз. Ал үчүн Окума KG сайтына кирип, кыргыз тилиндеги электрондук китепкана киребиз. Мына жерден бизге сайттын башкы бети ачылат жана ошондой эле бул жактан бөлүмдөр. Ушул бөлүмдөрдөн биз бизге керектүү болгон бөлүмдү тандайбыз. Мына бизге Окума KG сайтынын башкы бети ачылды. Биз мына жерден бөлүмдөрдөн бизге тиешелүү бөлүмдү тандайбыз. Мисалы үчүн математика деген бөлүмдү тандап, ушул жерден бир китепти көчүрүп алайлы. Мынакей бизде 1, 2, 3, 4 жана башка беттер бар экен. Мынакей бизге ушул китептин түрлөрүн сунуштап атат. Мынакей. Сиздер издеген китепти карап таап алып, андан кийин көчүрсөңүздөр болот. Мисалы үчүн, биз бул жерден мына жерден сүрөттөрүш методдору деген китепти тандап алдык. Тандап алып, ошол китеп, мына китеп жөнүндө маалымат чыгат. Мына автору, басылган жылы жана кыскача аннотация. Бул жерден жүктөө деген бөлүгүн басабыз. Кнопканы жүктөө дегенди бассак, ушул электрондук китепти бизге мына PDF форматта жүктөп атат. Мына ушул көк сызык айланып бүткөндө бизге жүктөп бүткөн болот. Бул 1622 килобайттык файл экен. Килобайттык. Жүктөп бүткүчө күтүп туралы. Жүктөлгөн файлдар бизде компьютердеги загрузки бөлүгүнө түшөт. Мынакей жүктөп бүттү. Биз буну көрөлү, открыть. Мынакей. Бизде мына Word PDF форматта биз кааласак ошол PDF боюнча мына жерден көчүрүп алсак болот. Эми печатка айдап алсак болот. Эми биз ушул китепти Word вариантка которушубуз керек, Word форматка. Ал үчүн кандай кылабыз? Кайра Google'га киребиз. Google'га кирип издөө талаасына онлайн конвертер дейбиз. Онлайн конвертер PDF. Бизге мынтип бир нече түрүн сунуштайт. Мынакей. Бир гана кемчилиги бул жерде. Бул онлайн иштейт. Мисалы үчүн, мына PDF ушул приложениени иштетип көрөлү. PDF'ти докко конвертировать этет экен, документке которуп берет экен Word'го. Ачып алгычекти күтүп турайлы. Мынакей бизге ачты. Бул жерден PDF'ти докко, DOS текст жана башка JPEG, PNG, Excel'ден PDF'ге ушундай кандай эме болсо которуп берет. Сиздер эми тандаган бөлүм боюнча биз PDF'ти документке которобуз. Загрузить бөлүгүн басабыз. Жана ошондой эле биз жанагы которгон китебиз загрузки папкасына загрузки мына сүрөттөлүштөр методдору деген. Открыть. Бул жерде мына 100% болгончо күтөбүз. Китепти өзү жүктөп атат жана жүктөп бүтүп автоматтык түрдө конвертизация башталат. Бир аз убакытты талап кылат, аз гана убакытты. Анан эскерте кетүүчү нерсе, бул жерде 25
мегабайттан ашкандан кийинкини которбойт. Ошондуктан азыраак мегабайттагы китептерди которот. PDF форматтагы бир гана китеп эмес, PDF форматтагы бардык документтерди которуп берет бизге. Мына бизде 100%ке чейин которду. Эми кайра өзү азыр Wordко которуп баштайт. Мына конвертация башталды. Дагы кайрадан 100% болгончо күтүп турабыз. Эгер бул документ сканер болбогон болсо, биз редактировать эткенге уруксат берет. Скачать басабыз. Мына жерден биз эми Word көрдүңүздөрбү, жана PDF форматта түшсө, эми Word форматта түшүп атат. Аз күтө турабы. Толук көчкүчөктү күтө турабыз биз. Мынакей биз көчүрүп алдык. Эми бул стрелканы ачып, открыть. Ошол эми мынакей көргөнүңүздөрдөй Word'ду ачып атат. Мынакей бул жерден разрешить редактирование дегенди басып, биз мынакей эми мынакей өзгөртүү киргизсеңиздер болот. Мисалы үчүн ушул китептеги керектүү маалыматты алып, өзүңүздөрдүн иш кагаздарыңыздарга койсоңуздар болот. Эскерте кетүүчү жагдай, ошол китепти пайдаланганда пайдаланылган адабияттар деген жерге сөзсүз түрдө китептин жана авторун кошуп жазыңыздар. Мисалы үчүн ушул китептин ичинен алганда сүрөттөрүштөр методдору автору Матиева жана Борбоева деп жазып коюңуздар. Сабакка пайдаланганда сөзсүз ушул авторлорун жазыңыздар. Автордук укук деген сакталыш керек. Мына ушул мисалы үчүн мыналарды сүрөтүн, эмелерди көчүрүп кийинки баракка алып барып койсоңуздар болот. Эгерде PDF форматта болгондо бул китепти жалпы коюш керек болот эле, же болбосо мындай ар бир бизге керектүү бөлүгүн кесип ала албайт болчубуз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.